Ар жылы 9 майда кыргызстандыктар кара сары түстөгү лента тагынат. Көптөр аны улуу атамекендик согуштагы жеңиштин символу деп эсептейт. Бирок чынында эле бул лентанын биздин ата-бабаларыбыздын эрдиги менен байланышы барбы? Эмне үчүн ал башка мамлекеттерде тыюу салынган? Георгий лентасы 18-кылымда Екатерина II тушунда пайда болгон. Ал ыйык Георгий орденинин бөлүгү болгон. Кара жана сары түстөр түтүн менен жалынды. Башкача айтканда баатырдыкты билдирген. Ал Орус империясына кызмат кылгандарга берилген. Кээ бир учурларда падышачылыкка каршы көтөрүлүштөрдү басуу учурунда да өзгөчө эрдик көрсөткөн үчүн аскерлер ушул лента менен сыйланган. Улуу атамекендик согуш жылдарында Советтик Союздун жарандары көрсөткөн эрдиги жана каармандыгы үчүн ар түрдүү орден жана медальдар менен сыйланышкан. Алардын ичинде негизгилер болуп Кызыл Жылдыз ордени, Даңк ордени, Атамекендик согуш ордени, Кызыл Туу ордени, Ленин ордени жана башкалар эсептелинген. Бирок Георгий ордени ал тизмеге кирген эмес. Орусияда 2005 жылдан баштап Георгий лентасы аттуу акция өткөрүлүп келет. Анда аталган кара сары түстөгү ленталар элге таратылат. Алгачкы жылдары акция ондогон өлкөлөрдө, айрыкча КМШ аймагында кеңири өткөрүлгөн. Анын ичинде Кыргызстанда да өткөрүлүп келет. Кийин бул символ саясат жана куралдуу жаңжалдар менен байланыштырыла баштагандан тартып, көптөгөн өлкөлөр акцияга катышуудан баш тартууну чечти. 2022 жылдан тартып, айрым мамлекеттерде бул лентаны тагынууга расмий түрдө тыюу салынды. Украинада 2017 жылдан бери аны алып жүрүүгө, даярдоого жана демонстрациялоого болбойт. Мыйзамды бузгандарга айыппул салынат, айрым учурларда кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Литва, Латвия жана Молдовада согуштук агрессияга үгүттөгөн символ деп таанылып, коомдук жайларда тагынууга тыюу салынган. Мыйзамды бузгандарга айыппул каралган. Эстонияда мыйзам расмий түрдө кабыл алынбаса да, коомдук иш-чараларда полиция аны чечүүнү талап кылат. Ал эми Грузияда бул символиканы орустардын Абхазия менен Түштүк Осетияны басып алуусу жана башка согуштук аракеттер менен байланыштырат. Ошондуктан эл арасында терс кабыл алынат. Өзбекстан менен Казакстанда жеңиштин майрамдоо иш-чараларында мамлекеттик туунун түстүндөгү лента колдонулат. 2015 жылы Кыргызстандын өкмөтү Георгий лентасына альтернатива сунуштаган. Бул кызыл-сары жеңиш лентасы. Ал Кыргызстандын туусунун түстөрүнө шайкеш келет. Анын мааниси кыргыз элинин улуу атамекендик согуштагы эрдигин даңазалоо. Бирок ал бизде кеңири таралган эмес. Ошондуктан эл арасында кайра эле кара-сары түстөгү лента колдонулуп келет. Жыйынтыктап айтканда, Георгий лентасы улуу атамекендик согуштагы жеңиштин символу эмес. Анын тамыры Орус империясына барып такалат.